Assalamu alaikum достор. Бүгүнкү биздин видеобузда биз сууну ичип жатып кандай каталарды кетирүү менен өзүбүздүн организмибизди талкалап жаткандыгыбыз жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Албетте адам суусуз жашай албайт. Бирок ошол эле учурда сууну туура эмес ичип, өзүбүздүн организмдин функциясынын иштешин бузуп, көптөгөн ооруларды өзүбүз чакырып алгандыгыбызды билбей калабыз. Биз душманды жакшылап таанып, бул каталарды оңдобосок, муундардын оорушу, ашыкча салмактуулук, дайым чарчаңкы жүрүү жана башка оорулар биринин артынан бири айлаңызды кетиришет. Кадимки суу ичүүдө биз билбестик менен бир канча эрежелерди бузуп, өзүбүзгө зыянын тийгизип алгандыгыбызды өзүбүз да байкабай калабыз. Бул каталар келечегибизге кебергесин тийгизет. Биринчи кетирген катабыз көпчүлүгүбүз байкагандай көбүнчө адамдар сууну туруп алып ичишет. Туруу абалында ичкен учурда суу түз эле биздин бөйрөккө сокку болуп тиет. Анткени сууну бөйрөк жакшы фильтрлей албай калат. Бирок бөйрөк максималдуу деңгээлде иштеп, кийинчерээк фильтрлөө функциясын жакшы аткара албай, бөйрөктүн оорусу пайда болгону ушундан дагы көз каранды. Эгерде биз сууну отуруп иче турган болсок, биздин органдарыбыз анатомиялык жактан караганда туура жайгашкан болот. Ошондуктан суу органдарды аралап, тазалап жана бөйрөккө сууну фильтрлөөгө ыңгайлуу абалды түзүп берет. Сууну отуруп ичүүнүн пайдасы: ар кандай беттеги жана башка шишиктерди кетирет, муундар оорубайт. Сууну ичкенден кийин ошол замат туруп, чуркап кеткен да болбойт. Өзүңүздү сабырдуулукка көндүрүп күтө туруңуз. Экинчи катабыз: сууну чаңкаганда гана ичиңиз. Эгер суусабасаңыз, өзүңүздү кыйнап сууну ичүүнүн кажети жок. Бөйрөктү жөн эле кыйнаштын кереги жок. Үчүнчү кетирген катабыз: бир ичкенде көп суу ичүү дагы туура эмес. Албетте, күн ысыганда сууга жеткенде жарым литр же 1 литрде жада калса, андан да көп сууну ичип ийебиз. Бул туура эмес. Анткени биз ченемди билбестен жеген тамактарыбызды араң сиңиргенге жетишип жаткан ашказанды дагы жумуштап беребиз. Анан дагы бөйрөктү кыйнайбыз. Ошонун кесепетине тамак сиңирүү начарлайт, метаболизм бузулат. Сууну ичкенде аздан уруттап, күнүнө бир канча ирет ичиңиз. Ушинтип ичиш менен сиз шишиктерди алдын алып, организмдин жакшы иштешине жардам бересиз. Ал эми сууну бир ичкенде көп өлчөмдө ичсеңиз, албетте беттеги, буттагы жана башка дене мүчөлөрүндөгү шишиктерден кутула албайсыз. Төртүнчү ката: муздак суу ичпеңиз. Иче турган суу бөлмө температурасында болушу керек. Муздак сууну ичкенде биздин тамак сиңирүүбүз начарлайт, метаболизм бузулат. Ошонун кесепетинен сиз тамактан пайдалуу витаминдерди ала албай, териңиз бузулат, муундар ооруйт, чачтар түшөт, чачтардын мүнөзү бузулат. Ички органдар бузулат. Албетте, мындай жыйынтыкты эч ким каалабайт. Ошондуктан каталарды жоюу керек. Жулуу же бөлмө температурасындагы сууну гана ичүүнү өтүнөм. Биздин 5-чи кеңешибиз: тамактын алдында 30 мүнөт, ал эми тамактан кийин 50 минутадан кийин гана сууну ичиңиз. Эгерде ушул интервалды кармап сууну ичсеңиз, сизге жардамга келет. Тамак сиңирүү жакшырат. Ал эми тамактан кийин дароо суу ичип, же тамактын алдында көп суу ичип, анан тамак жесеңиз, тескерисинче туура эмес жактарын көрсөтөт.
Бөтөнчө арыктоону көптөн бери самаган адамдарга тиешелүү. Сууну тамактын алдында же тамактангандан кийин дароо ичсеңиз, тамак көпкө чейин сиңбейт, токсиндер бөлүнүп чыгат, инсулин көтөрүлөт, анын негизинде семире баштайсыз. Ошондуктан арыктоону кааласаңыз мындай кылбаңыз. Акыркы кеңешим: сууну ичкенде максимум пайда ала турган учур бул эртең мененки ачкарын учур. Албетте, анткени ачкарын кезде таң аткыча топтолгон шилекейдеги ферменттер суу менен кошо ашказанга барып, ашказанды иш күнүнө даярдайт. Тамак сиңирүү жакшы болсо, арык, сулуу жана бардык витаминди жетиштүү деңгээлде ала баштайсыз. Ошондуктан ойгонор замат жылуу сууну ичкенде адат кылыңыз. Суудан максимум пайда алганды үйрөнүңүз. Биздин видео жакса, лайк басыңыз, каналыбызга катталыңыз. Сак саламат болуңуз.